Салам достор, мен азыр Штольц деген кафеге келдим. Бул жакта биздин Кыргызстандан келген кыргыз жигиттер иштейт. Азыр алардан силерге пайдасы деген суроолордон сурап маалымат алабыз. Салам достор. Анда бүгүн силерге мен Kaufhaus жөнүндө айтып берем. Ар бир Kaufhaustун мондай эшикте атайын турган товар тапчан сыяктуу жери бар. Бунакта көбүнчө курткалар, арзан товарлар турат эшикте. Анан кийин биякта сол жагы биздин азыркы ситуацияда биздин Штольцта сол жагы женский болуп саналат. Оң жагы болсо мужской болуп саналат. Эшиктеги жумуш аябай оңой, ичи деле оңой деп айтам. Генелде айтканда эле өзү Kaufhaus'та жумуш аябай оңой жана кызыктуу деп айтам. Эшикте эң башкы жумуш бул жамгыр жаап атканын байкап туруш. Анткени жамгыр жааганда эшикте эшикте мондай контейнерлер турат. Бунун ичинде товарлар суулуп калбаш үчүн эшиктеги иштегендердин абдан чоң ответственности бул ошолор суулуп калбаш үчүн да. Биринчиден сразу булар жамгыр жаап баштаганда мондай зонтиктердин астына алып киребиз. Буларды болсо бул жака крышанын астына алып киребиз да. Анан экинчи жумушубуз жерге түшүп калган кийимдерди алып кир болбош үчүн аларды карап каларды ачылып калган көйнөктөрдү топчулап анан сыдырып турабыз да. Андан кийин эң акыркы жумушубуз бул товарлар, жаңы товарларды эле аз калып калган товарларды толтуруп турушубуз керек да. Жаңы товар келгенде ага место табабыз, мисалы үчүн. Биз азыр амалын өтөбүз. Kaufhaus'тан баарын жаап атабыз. Эртең менен саат 5'те таң атпай саат 5'те жаандай ошол заранее даярдап болуп атабыз. Алиге баары көрсөңүз эле четтеп турат. Биз жашында сайын кетет. Канча жаштар эми кетпей. Мага жакшы көрсөтөт баары. Эгер Штольцко келип бирнерсе түшүнбөй атканда сразу бизге чалмаңар, менин номерим жатталган. +996 734 3305 только WhatsApp жазып туруп атам. Эгер мен жооп бере албасам, Амалга жазыңдар. Амал номер Эшиктеги ишибиз ошолор. Ичинде дагы ошондой эле жумушту аткарабыз. Бул жакта киргенде эле көбүнчө Kaufhaus'тарда кире беришинде эле сувенирлер сатылат. Сол жакта, оң жакта ар кандай сувенирлер. Атайын ошол шаардагы мисалы үчүн Өзгөчө арналган сувенирлер бар, шаардын аты жазылган, мисалы үчүн. Туристтерге атайын арналган биздин шаарыбыздын сүрөттөрү бар. биздин шаарыбыздын. 3D карталар бар экен. Жактушулар. Киргенде биздин сол жакта газетанын аркасында касса турат. Кассада менин коллегам турат. Бияқта бирден эле футболкалардан баштап, мужской футболкаларды өткөндөн кийин нижний белье баштап, сол жакта болсо бул жакта да сувенирлер, көбүнчө подарка, китеп, тетрадь, анан шампунь, самын ошолор баштап. Оң жакта болсо бизде аялдардын бөлүнүү деп коет. Бул жакта аялдардын кийимдери ар кандай брендтерден, мисалы үчүн бул жактан баштап Colosseum, мындай кийимдерди кийет турган жерлер бар. Пока адамдар кыйнап азыр тапалбай атат. Аялдардын кийими молдурга чейин бул жактан ары аягына чейин эркектердин кийими болуп саналат. Эркектердин да өзүнчө
брендтер бар. Алардын арасынан эң кымбаты, эң качественный бул Camel Active. Айтып кеткендей жакта муз бар. Жакта адамдар кийип келип турган. Hello. Мени жекем. Кыргызча үйрөтпөдүңүз дейм. Спорт таптайлында спорт кийимдердин нерси. Бул жакта болсо бандага душка тиешелүү, конденсан шешеп там ошолор. Бул жакта бул кийимдер. Бул жакта игрушка детский. Жакта балдар кирип жоголуп кетет. Бул жерден баштап уже кухнянын немеси башталат, мына такталар. Кстати, могу что есть, могу печать алга, вообще мощный. Дагы алдараак басканда бизде касса, адамдар обычно мындай болбойт, адамдар обычно мойылдан ошо тияка чейин тизилип очередь болуп калышат кассага. Азыр августтун аягы болгон үчүн уже туристтер калбаган үчүн мондой болуп калат. Көрүсөңөрбү дейм. Касса болуш, эки кассабыз бар. Бул жака көбүнчө 4-5 кыргыз студенттери келишет. Аларды ар бирин бөлүп коюшат. Мисалы үчүн мен анан дагы бир эки кыргыз бала биз эшикти карайбыз. Ал мисалы үчүн сол жакта женский жакты караса, мен оң жакта мужской жакты карайм. Калган төртөөсүн бул жакка бөлүп койгон. Калхаузда жумуш кандай экен? Колхозда иштеген негизи оңой эле, жумуш оңой, эч кандай кыйынчылыгы жок. Биз болгон кийим төшүбүз керек. Сени ордордуна коюп, размерлерин менен соктоп, анан кадрлардын суроолоруна жооп берип жакындашабыз. Размерлерин, түсүн тандап берип. Рахмат. Жерде кассада ондай кийим иштеп болуп калганда буларды чогултуп алып, аркага алып кетебиз, атайын өзүнүн жерине. Мага болбойт кийин киргени, чекеде турамын. Главное ошол ордуна алып барды. Мондай коробкалар болгондо атайын эшикте контейнер бар. Ошол контейнерге толгон бош мусор. Картондорду өзүнчө коебуз, пленкаларды өзүнчө коебуз. Калган мусор деп коет, ресмюль деп коет. Калган мусорларды дагы бөлүп, отдельно бир контейнерге салабыз. Түшүнүктүү. Машина аларды ар бирин башка күндөрү келип алып кетет. Анан кийин ар бирибизди ошентип бөлүп коет. Мужскойдо да жардам берип иштеген бир кыргыз бала бар. Ар бирибиз ошол аптайлык бөлүмдүн профессионалдары бар да. Ошолорго жардамчы болуп иштейбиз биз. Ошо. Анан кийин самый главный нерсеси окуш керек. Немецкий жакшы болсо, жакшы позицияда иштейсиң, мисалы үчүн ишинде иштейсиң. Или иштейсиң. Жада бүйтүп айтып коюйм. Мен жакшы окугам деп. Просто эшикке чыгарып коюшту. Ошондой окуш керек, анткени эң маанилүүсү бул коллегалар менен сүйлөшкөндө түшүнбөй калсаң, бул жаман. Мисалы үчүн клиенттер келип бир нерсени шашылып сурап калганда түшүнбөй калсаң, алдагы сааттар боюнча күнүнө биз 8-9 сааттан иштейбиз. 1 саат пауза, бирок аны бизге 2ге бөлүп берет. Ар бир 3 сааттан кийин же 3,5 сааттан кийин бөлүп берет. Аны ошого карап биз алмашып чыгабыз да. Баарыбыз бир чыкпайбыз. Мисалы үчүн бирөөбүз паузага кеткенде, мисалы үчүн азыр бул кетет, алибай. Паузага кеткенде мен анын ордуна жардам берип калам да. Мен кеткенде, бул келгенде кайра мен кетем паузага. Ошол алмашып иштегенде сагынганда коллегаларыбызга, биздин досторго кыргызча үйрөтүп коебуз. Аптан жашы, жино, аптан жашы. Кандай? Зөң.
Daske, kaç para olmayın geldin? Конечно, UX-мен келдім. Sizce? Ben turistim bu жақта. Mesela oturuyorum. Tayland'dan gelген досым бар. Савадица. Эгер достор бизге окшоп ушинтип жайкы каникулыңарда Германияда иштегиңер келсе, Kaufhaus'ta иштегиңер келсе жакшы окугула дейт. мага окшоп Анан бул Германияга келиш үчүн силерге UX-ка эртерээк барганга совет бермекмин. Анткени аякта набор аябай эрте түгөнөт. Студенттер аябай көп, келгиси келген студенттер. Аякка эртеден барып жазыласыңар. UX-та 6 ай, 7 ай, 6 айдан 8 айга чейин алардын курсуна барасыңар. Андан кийин интервью болот. Интервьюдөн өткөндөн кийин силер кайсы жумушка өткөнүңөрдү силерге айтат. Канча айга, мисалы үчүн, жумуш канча айлык экенин айтат силерге. Иногда болот 2,5 айлык, 2,5 айдан 3 айга чейин бул чоң шанс деп ойлойм биздин студенттер үчүн. Башка өлкөгө барып, мисалы үчүн, чоң опыт алып келсе болот. Көп жакшы адамдар менен таанышып, бул аябай адамды өнүктүрө турган нерсе деп эсептейм. Ошого ар бир азыр ошондой студент болгон адамдарга, студенттерге совет берем, эртерээк UX-ка барып, бул программа жөнүндө дагы көбүрөөк информация алып, даярдана бергиле Германияга. Эч жолу келгенде жолугушуп каласыз.